Дүйнөдөгү жана өлкөбүздөгү заманбап жаңы технологияларды сиздерге тааныштырып келген заманбап көрсөтүүсү элдик каналдын эфиринде. Саламатсыздарбы? Мына ошол бүгүнкү биздин чыгарылышта сиздер үчүн даярдалган жакшы, кызыктуу жана пайдалуу сюжеттерибиз бар. Андыктан бизден алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Эрназар, билесизби, азыркы заманбап жаңы технологиянын өнүгүүсү менен мындай шарттар пайда болуптур. Сен үйүңө келесиң, эшигиңди ачкычы менен ачпайсың, эшигиң өзү ачылат. Бирсең жарыкты сен атайын күйгүзбөйсүң, жандырбайсың, ал өзү жанат. Парданы сен атайын тартып ачпайсың, ал өзү ачылат. Мунун баары сенин үнүңдүн эле буйругу, үн аркылуу башкаруу гана керек экен. Ушундай жашоону каалайт белең? Албетте кааламак, бул ар бир адамдын кыялындагы нерсе болуш керек деп ойлойм. Албетте мындай жомоктогундай акылга сыйбаган нерсе экен. Жалкоолукка алып келип койбойбу? Балким жалкоолукка алып келер, балким муну туура колдоно билсек, бул деле өзүнүн бизге жемиштүү ийгиликтерин же болбосо жемиштүү натыйжа бере алат деп айта кетсек болот. Анда эмесе ушул тууралуу сюжетибиз бар. Анда эмесе ошол сюжетке көңүлүңүздөргө бурсаңыздар. Көрөлүчү. Илимий техниканын өнүгүүсү менен адам баласы күн сайын ар кандай жаңы нерселерди ойлоп таап келүүдө. Мунун баары жашоо шартыбызды жеңилдетүү менен бирге ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөйт. Маселен, эң биринчи сыналгылардын үнүн которуу же азайтуу анын атайын бурагычы аркылуу ишке ашырылып келсе, кийинчерээк ага орнотулган атайын баскычы, андан кийин пульт аркылуу башкарылып, ал эми азыркы учурда анын баары калып, үн аркылуу эле башкарып коюу жаңы заманбап ыкмасы ойлонуп табылды. Свет. О боже. Кухня. Тосты и кофе. ICS, Первый канал. Бул 1987-жылы тартылган америкалык кинорежиссер Пол Майкл Глейзердин фантастикалык кинотасмасынан үзүндү болду. Албетте, бул ошол убакта фантастика катары каралып, режиссерлордун, сценаристтердин ой жүгүртүүсүн таң калуу менен кабыл алып келген болсок, азыркы учурда мындай үн аркылуу башкаруу реалдуу турмушубузда да орун алып келүүдө. Үн аркылуу башкаруу сиздин жеке компьютериңизге орнотулган атайын программанын жардамы менен ишке ашырылат. Муну менен сиз түзүлгөн программанын жардамы аркылуу каалаган иш-аракеттериңизди жасасаңыз болот. Привет. Сара, парданы ачып койчу. Шторы открыты. Сара, тазалоо керек болуп отур. Подождите секунду, сейчас сбегаю и сделаю. Сделано. Сара, элтерге коюп койчу. Секундочку. Включил. Ар бир романдашыбыз үчүн өз айылынын баягы 5/4 жасалган жакшы бир музыкалык Сара, светти өчүрүп койчу. Выключила. Алло? Азырбы? Макул, кетип атам мынакей. Сара, мен кеттим.
Произвожу полное отключение системы. Все модули будут отключены через 10 секунд. Шторы закрыты. Охранная система включена. Мындай үн аркылуу башкаруу ыкмасы акылдуу үй системасы аркылуу ишке ашырылат. Акылдуу үй бул жогорку технологияда автоматташтырылган заманбап үлгүдөгү үй. Башкача айтканда, алдын ала түзүлгөн программанын жардамы менен сиз үйүңүздөгү техниканын же эмеректериңиздерди убак сааты менен же буйрук аркылуу иштеп беришин көзөмөлдөп турасыз. Мисалы, сиз акылдуу үйүңүздүн программасына эртең менен саат 8-де терезелерди ачып жана пардаларды көтөрүп коюу программасын киргизсеңиз, ал күндө эртең менен саат 8-де үйүңүздүн бөлмөсүн желдетип турат. Чыгып баратып үн башкаруучу системага же телефондогу программага буйрук берсеңиз, ал бөлмөңүздүн терезелерин жаап, электр жабдууларын өчүрүп жана сиз чыгып кеткенден кийин автоматтык түрдө эшикти бекитип коет. Кайра кечинде үйүңүзгө келгениңизде акылдуу үй программага кирген буйруктарды сиздин кыймыл-аракетиңиз изилеп иштетип берет. Акылдуу үй системасынын иштөө принциби төмөндөгүчө. Сиздин бөлмөңүзгө кыймыл-аракетти аныктоочу сенсорлор орнотулат. Жана ал сенсорлор эң негизги башкартма жабдуу менен байланышта болот. Сенсор бөлмөдөгү кыймыл-аракетти аныктаган соң негизги башкартма жабдууга белги берет. Жабдуу белгини аныктагандан кийин бөлмөдөгү жарыкты күйгүзүп берет же программага киргизилген жабдууну иштетип берет. Негизги башкартма жабдуу интернет менен байланышта болгондуктан үйдүн эмеректерин же техникаларын, деги эле үйүңүздүн ичи сыртын анда орнотулган видео көзөмөл аркылуу телефонуңуздан же планшетиңизден үйүңүздөн сыртта жүргөндө, жада калса чет өлкөдө жүрсөңүз да башкарып, көзөмөлдөө менен биргеликте үйүңүздүн коопсуздугун да камсыздай аласыз. Акылдуу үй технологиясы парданы ачып жабууда, жарыкты күйгүзүп өчүрүүдө, электр жабдыктарын өчүрүп жандырууда, бөлмөнүн температурасын текшерүүдө жана башка ушул сыяктуу иш аракеттерди аткарууда сизге жардамчы боло алат. Андан сырткары акылдуу үй сиздин бүт нерсени көрүп туруучу көзүңүз. Кай жакта болбоңуз үйүңүздө эмне болуп жатканын, маселен үйгө ким келгенин сизге кабарлап турат. Сиз үйдө жок кезиңизде балдарыңыз эмне менен алек болуп жатканын да көзөмөлдөй аласыз. Ал эми кийинки чыгарылышыбызда акылдуу үй системасынын коопсуздукту камсыз кылуу функциясы тууралуу кененирээк токтолобуз. Мынакей кесиптер көрдүк, абдан жакшы шумдук экен, жомоктогундай жашоо экен. Ушундай жомоктогундай жашоодо жашагың келеби? Албетте, мен эмес, ар бир адам жашагысы келет окшойт. Ар бир адамдын кыялындагы нерсе. Бирок бул үчүн капчыгың калың болуш керек экен. Аябай чоң сумманы чапчыйт экен. Ушул акылдуу үйдөн кийин ушул акылдуу үйлөргө акылдуу электр эсептегичи дагы керектелет. Туурабы? Туура айтасыз, негизи биздин көрсөтүүбүздө кечээки менен бүгүнкүнү салыштырып келет эмеспизби? Азыркы биздин салыштырууубуз электр эсептегич. Мурунку электр эсептегич, мисалы, биз билгенге жараша жарыкты канча коротуп атасың, ошону эле эсептеп тең болуп калат. Ал эми азыркы бул заманбап технологияда
жардамы менен орнотулуп жаткан акылдуу электр эсептегичи жөн гана жарыкты канча электр энергиясын канча иштеттиң ошону эле карабастан сен аны төлөп атасыңбы, чегинен ашып кеткен жоксуңбу, ошол туура ошону дагы эсептейт жана эгерде сен электр энергиясына акчаны бербесең, төлөбөсөң, карызың бар болсо, аны автоматтык түрдө өчүрүп коет. Мурдагыдай келип, атайын келип, зымды кыркып кетип, анан жарыгың жок калып, кайрадан сен төлөгөндөн кийин кайра зымды улап кеткен учур жок. Аны колдоно албасында пломба уруп отурбайт. Пломба да уруп отурбайт. Аны отурган жеринде эле биздин адистер өчүрүп коет. Эгер сен барып кайра төлөсөң, кайрадан отурган жеринде эле жандырып беришет экен. Анда чогуу көрөлү. Азыркы кезде электр энергиясыз жашоону эч ким элестете албаса керек. Бирок биз электр энергиясын каалагандай иштете бербей, бир аз үнөмдөп иштете билсек баарыбызга жетиштүү болот беле. Электр энергиясын үнөмдөп иштетүү үчүн электр эсептегичтери 19-кылымдын аягында чыгарылган. Заманбап технологиялардын жетишкендиги менен электр эсептегичтерибизге жаңылануулар кирип, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга да заманбап талаптарына ылайык электр энергияны эсепке алуу жана көзөмөлдөө боюнча автоматташтырылган маалымат өлчөө тутуму, кыскача айтканда акылдуу эсептегичтер орнотулуп жатат. Акылдуу эсептегич деген эмне? Ал кандай иштейт жана аны ким башкарат? Мына ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Акылдуу эсептегич бул электр энергияны эсепке алуу жана көзөмөлдөө боюнча автоматташтырылган маалымат өлчөө тутуму. Ал электр энергиянын көрсөткүчүн аралыкта, башкача айтканда онлайн режимде керектүү мекемелерге маалымат берип туруучу жабдуу. Барыбызга белгилүү болгондой, биз колдонуп жаткан электр энергиянын көрсөткүчүн ар бир айдын аягында электр энергиясын жеткирүүчү компаниялардын контролёрлору үйүбүзгө келип, электр эсептегичтеги көрсөткүчүн тактап кетет. Бирок мындай иш-чаралар ар кандай тоскоолдуктарды жаратып, бирде биз үйдө болбой калабыз, же болбосо контролёрлор туура эмес маалыматтарды жазып кетишкен учурлар да аз эмес. Мына ушундай ыңгайсыз жагдайлардан чыгуу үчүн электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларыбыздын бири акылдуу эсептегичтерди орнотуп жатат. Бул счетчиктин мына эң негизги баягы биринчи бизге керектүү функциясы бул биздин абоненттин баягы счетчиктин көрсөткүчүн билиш керекпиз. Азыркы учурда бизде кандай проблема болуп атат да? Биз, скажем, биздин баягы абоненттин показаниясын алыш үчүн ошол абонент менен сүйлөшкөн күнү ошол убакта барып жазып алыш керекпиз. Абонент биздин контролёр кээде эрте барып калат, кээде кеч барып калат, кээде ооруп калып барбай калат. Бул бир случай. Экинчи случай, кээ бир абоненттер бизди үйүнө киргизбей килтеген заборлор бар, счетчиги нар жагында, ага кире албайбыз. Дагы бир случай бар, биздин эле баягы контролёр кээде туура эмес показания жазып алат, кээде биздин абоненттер дарбазага жазып кетип атат, кээде сотка менен берип, анан туура эмес иштери болуп кетип атат да. Ошонун эң негизги функциясы бул биздин контролёрдун участиясы жок эле, биз бияктан отуруп эле Бишкек шаары болобу, Чүй болобу, Талас болобу, ошол абоненттин показаниясын аралыкта көрө алабыз да. Дагы бир жакшы функциясы, абонент өзү убагында төлөбөгөндөн кийин бияктан компьютер эле карап туруп эле өз убакысы келгенден кийин бир абоненттен баштап канча 10 миң, 20 миң, 30 миң канча абонент карыз болсо, ошонун баарын бир моментте шак өчүрүп салат. Акылдуу эсептегичтердин эки түрү бар. PLC модемдүү жана GSM же СДМ каналдары аркылуу байланышып туруучу эсептегичтер. PLC модемдүү эсептегичтердин көрсөткүчү электр зымдары аркылуу трансформатор пунктунда жайгашкан атайын компенсаторго жеткирилет. Андан ары ал компенсатордон иштелип, GSM же СДМ байланышы аркылуу электр бөлүштүрүүчү компаниянын кабыл алуучу антеннасына келет. Ал эми GSM же СДМ түрүндөгү эсептегичтин көрсөткүчү түз эле электр бөлүштүрүүчү компаниянын кабыл алуучу антеннасына жеткирилет да андан ары серверге сакталат. Сиздер көрүп турган бул түндүк электр бөлүштүрүү компаниясынын сервер бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй, бул сервердин мүмкүнчүлүгү 2 миллион абонентти тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле азыркы орнотулуп жаткан акылдуу электр эсептегичтердин маалыматтарынын баары ушул жерде сакталат. Серверден абоненттин тарифине ылайык атайын программанын жардамы менен эсептелип, абоненттерге электр жарыгына төлөнө турган аныктама электр бөлүштүрүүчү компаниянын контролёрлоруна маалымдалат.
Эгерде абонент электр жарыгына болгон карызын төлөбөй койсо, ал абонентти өчүрүп коюу эч кандай деле кыйынчылык жаратпайт. Азыркы заманбап технологиянын жетишкендиктери менен төлөбөгөн кардар болобу, же болбосо кандайдыр бир мекеме болобу өчүрүш керек болсо электр жарыгын. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай азыр бизде бул жерде электр жарыгы бар. Муну өчүрүү үчүн заманбап технологиянын жетишкендиктери менен жана ошондой эле электр эсептегичке керектүү жабдуулардын жардамы менен кадимки эле биз үйдө колдонуп жүргөн компьютер деп коебузбу. Анан ошол компьютердин ичинде программа менен эле алып келип туруп эле, момунтип эле өчүрүп койсок болот экен. Жана ошондой эле ушул абонентти кайрадан электр жарыгын берүү үчүн ушул абонентке биз эч кандай наряд жиберип болобу, же болбосо бир кандайдыр бир техниканын жардамы менен күйгүзүп отурбай эле, техниканын жетишкендиги менен жанагы эле биз өчүргөн эле компьютерден эле кайра момунтип эле күйгүзүп койсок да болот экен. Дагы бир эске сала кетчү нерсе, бул жактан күйгүзгөндөн кийин бизде сиздердин жеке эле кишинин коопсуздугу үчүн автоматтык түрдө күйүү функциясын алдырып коюшкан. Аны биз бул жерде электр жарыгы келгенин билүү үчүн бул жерде мондай болгон бир пиктограмма күйүп жанып өчүп турат. Бул пиктограмма күйүп жанып өчүп тургандан кийин биз 5 секундтай могул кнопканы басып турсак, өзү эле свет күйүп калмакчы. Кардарлар үчүн керектөөгө 10 киловатт энергия кубаттуулугун пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилген. Аны көзөмөлгө алып туруу үчүн бул эсептегичте электр энергиясынын чыңалуусун, сапатын жана бир учурда канча киловатт энергияны иштетип атканыңызды билүү функциялары камтылган. Мисалы, жарыктандыруу 500 Вт, электр жылыткыч 2,2 киловатт, суу жылыткыч 1,5 киловатт, үтүк 1 киловатт, музаткыч 400 Вт, сыналгы 400 Вт, кир жугуч машина 2 киловатт. Жана чаң соргуч 2 киловатт. Мунун баары биригип болжол менен 10 киловаттты түзөт. Жана эсептегичтердин электрондук таблоосунда көрсөтүлүп турат. Жана ошондой эле бул акылдуу эсептегичтердин 200дөн ашык функциясы бар. Балким келечекте биз ошол функцияларды колдонуп, жашообузга ыңгайлуу шарттардан дагы жаратып, мамлекетибизди заманбап технологиясы жетишкен өлкөлөрдүн катарына киребиз деп терең ишенебиз. Эрназар, билесиңби, мурда автоунаанын түрү саналуу гана болсо, азыркы учурда эми түрүнө дагы, санына дагы, санынын көптүгүнөн башың айланат, чындыгындачы? Ооба, Трайдас ошол эле автоунаалардын катарын толуктап келаткан 1930-жылы Mercedes-Benz деген ат менен чыккан автоунаалар бүгүнкү күнгө чейин атактуулугун жоготпой жылдан жылга жаңыланып келатат десем жаңылышпайм. Ал эми ошол Mercedes-Benz'тин 2014-жылы кандай шартта жасайт, кандай жасалыш жолдору көргөлө эле. Бул сиздер көрүп турган Mercedes-Benz компаниясынын автоунаа чыгаруучу заводу. Бүгүн сиздерге 2014-жылкы Mercedes автоунаалары кантип жасала турганын кыскача көргөзүп беребиз. Өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек, бир автону чогултуш үчүн атайын аппараттар адам кылган кызматты аткарып аткан. Бул да болсо техниканын өнүккөнү. Өзүңүздөр көргөндөй, автоунаанын ар бир түтүкчөсүн, ар бир жабдуусун, ар башка аппарат жана да ар башка адам аткарышат.
бир автоунаа дээрлик даяр болуп калды. Эми калган куралыш кызыгын жакшылап карап туруңуздар. Баары толук бүткөндөн кийин автоунаанын атайын текшерүүдөн өткөрөт. Мынакей кадимки биз айдап жүргөн автоунаалар ушундай жолдор менен жасалат. Эми Mercedes маркасындагы автоунаа сиз менен биз айдаганга даяр болду. Кесте ар бир өлкөнүн шаарларында автоунаанын көптүгүнөн улам тыгындар да көп болуп, айтор токтотконго да жайлар таппай келет эмес. Ооба, туура айтасың, бирок ар бир эле маселенин өзүнүн чечилүү жолу бар дегендей, мына ушул маселени чечүүнүн дагы жолун ойлоп табышыптыр. Анда эмесе кийинки сюжет мына ушул тууралуу, анда эмесе чогуу көрөлү. Заман өнүккөндөн өнүгүүнүн жолунда келатат. Мисалы, шаарларда автоунааны токтотконго үйлөрдүн алдында же бир атайын токтотуучу жайлары токтотуп келсе, азыр Япония өлкөсүндөгү шаарларда жаңы автоунаа токтотуучу жай жасашкан. Ал мындай. Сиз үйүңүздүн алдына автоунааңызды токтотуп, өзүңүз менен кошо лифтке кирерде автоунааңызды да кошо чыгарып кетсеңиз болот. Сиз өзүңүздүн бөлмөңүзгө киргенде автоунааңыз да кирип калат.
антип кайра өзүңүз менен кошо түшүрүп алып айтып кетесиз. Бул да болсо 21-кылымдын жаңы технологиясы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен заманбап теле көрсөтүүсүнө берилген убакыт аягына келип жетти. Сиздер менен мен Гүлзат жана Эрназар болдук. Ал эми сиздер менен эмки жумадан кайрадан жаңы технологиялар менен амандашкачакты. Саламатта болуңуздар. Сак саламатта туруңуздар.